12 баласын жарыкка алып келген Үмүт Кулназарова. Үмүт Кулназарова 2024 жылдын 10 мартында Кемен районундагы төрөтканада 12 баласын жарык дүйнөгө алып келген. Буга чейин анын бир кызы чарчап калган. Учурда ал 11 баланын энеси. Улуу кызы Айпери 2004 жылы туулган. Андан кийин 2005 жылы төрөлгөн Айдай деген кызы болгон. Ал кызы чарчап калган. Андан кийинки уулу Исламбек 2006 жылы төрөлгөн. Акылай 2008 жылы, Расул 2010 жылы, Азимбек 2012 жылы, Айсезим 2013 жылы, Рамазан 2015 жылы, Айбике 2017 жылы, Аниса 2019 жылы, Амина 2021 жылы төрөлсө, быйыл 2024 жылы Камила аттуу кызы жарык дүйнөгө келди. Көп балалуу үй-бүлөнүн балдары абдан ынтымактуу, жарокер болушат. Үй жумуштарын чогуу жасайбыз. Ар биринин мүнөзү бар. Бири шайыр, бири токтоо. Улуулары менен кеңешип сүйлөшөбүз. Келечекте балдарымды үйлөнтүп, кыздарымды турмушка узатып, неберелердин бактысына бөлүнсөк дейбиз, дейт Үмүт айым. Үмүт Кулназарова 1986 жылы 13 январда Токтогул районунда төрөлгөн. Ал эми жолдошу Нарын облусунун Ат Башы районуна караштуу Ак Муз айылынан болот. Мен өзүм бала кезимен эле көп балалуу болгум келчү. Жолдошум дагы мектепте окуп жүргөндө 10 балалуу болом деп айта берчү экен. Экөөбүз 1,5 жыл сүйлөшүп, кийин баш коштук. Ошол кезде дагы экөөбүз 10 балалуу болобуз деп айта берчүбүз. Кудай жаштын тилегин берет дейт. Бул тилегибиз орундалды. Кудайга шүгүр, балдарыбыз биздин байлыгыбыз, бактыбыз. Азыр келиндер алсыз, төрөт малында кыйналып калышууда. Бирок Кудайым берген баладан баш тартпай жарыкка алып келүү үчүн аракет кылдык. Баланы бергенде ырыскысы менен кошо берет экен, дейт Үмүт айым.